Ураны Манас. Мына ушундай аталыштагы иш-чара президенттин Манас училтигин даңазылоо жөнүндө жарлыгына ылайык Ош шаарындагы номер 31 Курманжан Датка мектеп гимназиясында уюштурулду. Анда окуучулар Манастан үзүндү айтып, Манас Баатыр боюнча кенен маалыматка ээ болушту. Кененирээк кесиптешим айтып берет. Республиканын бардык аймактарында Ураны Манас аталышындагы сынактар өтүүдө. Негизги максат Манас эпосун жайылтуу жана жаш муундун мекенчилдик сезимин ойготуу болуп эсептелет. Ал эми Курманжан Датка мектебинде Ураны Манас сынагынын мектептик этабы болду. Манастын өзүнүн угулушу эле адамга канча дух берет. Ал эми аны айтуу, ал образга кирүү сөзсүз түрдө пайдасын берет деп эсептеймин. Бул бизди алдыга үндөп, жөлөп таяп турат деп ишенемин. Иш-чара улуттук бий жана комуз күйлөрү менен салтанаттуу түрдө башталды. 150-гө жакын окуучу катар отуруп, 40 чоронун окуясынан үзүндү айтышты. Манаска биз жаштайыбыздан тарбияланып, Манас дегенде жаныбызды берип, Манас дегенде кыргызды элестетип, Манас дегенде буга ырдап, өзүбүздүн жакшы калган көнөктөрүбүздү кийип келдик. Агайларыбыз жакшы бизге даярдады. Саамалыкка Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан жана Ош мамлекеттик университетинин профессор окутуучулары келип катышышты. Ошол жерде Нурбек башында сүйлөп кетти. Манас эпосу азыр көп тилдерде айтылып атат. Жакында мисалы анын ичинде англис, орус, араб жана башка тилдерде деп атат да. Иорданияга барып дагы Манас айтып келдик деп Рыспай Исаков баштаган манасчылар. Белгилей кетсек, Ураны Манас сынагы былтыры республикалык деңгээлде болуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылган. Бул жылы өткөрүлүүчү сынакка аймактарда даярдыктар жүрүүдө. Гулина Сагынбек кызы, Бекмырза Арабиден уулу, Кызылгүл Жолдошбаева, билим жаңылыктары.